Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьери менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бишкек мэри Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен кызматташтыкты талкуулады. Эдил Байсалов Ош шаардык ооруканасында жыйын өткөрдү. Кыргыз-өзбек тур операторлорунун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Алымкадыр Бейшеналиев Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчиси менен бирге Женевадагы маршка катышты. Каркыра жайлоосуна милициянын убактылуу посту ачылды. Кыргызстанда бир жумада 17 миңге жакын айдоочу жол эрежесин бузган. Өзбекстанда 61-чи эл аралык гүл фестиваль башталды. Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Маалымат кылайык, сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун күн тартибиндеги актуалдуу маселелери, анын ичинде гуманитардык жана соода-экономикалык чөйрөлөрдө кызматташуу талкууланды. Тараптар Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода көлөмүнүн өнүгүүсүндөгү оң динамиканы канааттануу менен белгилешти. Бишкек мэриясында кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча инфраструктуралык программасынын менеджери Антонио Нуньес менен жолугушту. Жолугушууда тараптар коомдук транспорт, жол кыймылын башкаруу, абанын сапаты жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда тажрыйба алмашуу жаатында кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Жаңы технологияларды ишке киргизүү, институттук потенциалды жакшыртуу маселеси да козголду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында Ош шаардык клиникалык ооруканасынын административдик имаратында болду. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдиргенде, анда президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык оорукананын аймагын Ош муунун карамагына өткөрүү боюнча бардык тараптар менен жолугушуу өткөрүлдү. Жыйынга Ош шаарынын вице-мэрлери Жасур Азимов, Венера Рыскулова, Ош муунун ректору Кудайберди Кожобеков, медициналык мекеменин жетекчилиги катышты. Каркыра жайлоосуна милициянын убактылуу посту ачылды. Маалымат кылайык, убактылуу пост жай мезгилде Түп жана Ак Суу райондорунда көптөгөн малчылары Каркыранын жайлоосуна көчө баштагандыгына байланыштуу ачылды. Белгилей кетсек, мал уурулук фактыларын болтурбоо, ошондой эле ар кандай укук бузуулардын алдын алуу жана жол бербөө максатында жыл сайын Түп районунун Башарын участогунда милициянын убактылуу постунун иши уюштурулуп келет. Аталган постто бекитилген график боюнча Түп жана Ак Суу райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Кыргызстанда бир жумада 19.605 айдоочу жол эрежесин бузган. Маалымат кылайык, анын ичинен жогорку ылдамдыкта унаа башкарып 3119, тиешелүү документи жок 255 айдоочу рулга отурган. Транспорт каражаттарынын эксплуатация эрежелерин бузгандыгы үчүн 6871, автоэн баштык 5, жөө жүргүнчүлөрдүн жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн 1360, жол белгилерин жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбагандыгы үчүн 6764, терезелери күңүртүлгөн унааны башкаргандыгы үчүн 19, мас абалында автоунаа башкаруу 315. 19-21 майда Жалал-Абад областынын Аксы районунда Улуу Жүүек жолунда Жашыл ааламга саякат Жалал-Абад 2022 регионалдык форум фестивали болуп өттү. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаменти кызматкерлери, президенттин Жалал-Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Сыргабаев, Өзбекстандын Андижан, Наманган областтарынын башчыларынын орун басарлары жана туризм тармагындагы өнөктөштөр, тур операторлор катышты. Форумда эки өлкө областтарынын туризм тармагын өнүктүрүү алкагындагы маселелер талкууланып, тур операторлор ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Женевада өткөн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо ассамблеясынын 75-чи сессиясынын алкагында өткөн Walk the Talk, Health for Health, Sport Health демилгесине катышты. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргенде, саламаттыкты сактоо министри Женевада сергек адаттарды жайылтуу максатында жүздөгөн адамдардын башын бириктирген жөө жүрүшкө катышты. Ден соолук бардыгына чакырык. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебреюс, аймактык директору Ханс Клюге жана башкалардын катышуусунда өттү. Намангандагы салттуу гүл майрамы бүгүн эртең менен адаттан тыш жасалгаланган унаалардын парады менен башталды. Орнамент түрүндөгү түркүн түстүү гүлдөр менен кооздолгон 200дөн ашык автоунаа жана мотоциклдер облустук борбордун көчөлөрүн аралап өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында, фестивалга даярдыктын алкагында 300 түрдүү 16 миллион гүл отургузулган. Фестивалдын жыйынтыгында компаниялар жана гүл сатуучулар 12 номинация боюнча сыйланышат.